Камчиним, sen Матраев Ырайым дегенде камайым деп айттың. Егерде сен камайым десең, объективті қалыс түрде камайым десең, анда сен Атамбаев менен Кулматовты қоша камайым деп айтты. Мен Матраевқа болышқан жоқпын, менің позициямды білесің. Атамбаев менен менин 2010 жылғы телефондағы сүйлешуімді абдан сен оққансың, өзің айтқансың. Ошондуктан бұл коррупциялық система, бұл эларалык масштабтагы коррупция. А Матраев анын болгон бир солдаты. Анын атамандары Россиянын кең таласында ятат, кең элдик базарларында ятат. 7 жыл бою аны коргоп келген Атамбаев отурат. 10 жылдагы Атамбаев экөөсү сүйлөшкөнүбүздү дагы бир жолу көрүп кой. Мен Атамбаевка ошондо эскертип атам. Ал 17 жылга чейин отурду. Кулматов 2 жолу тамашанын директору болду. А Матраев болгону анын 4 орун басарынын бирөөсү. Эми үчүн төрага жоопко тартылбайт башынын. Эми үчүн ошондогу президент ушул коррупцияга жооп бербейт. А бир төраганын бир 4 орун басары бирөө жоопко тартылат. Президентсиз, башынын төрагасыз ошол жерде бир орун басар ушундай чоң эл аралык масштабтагы коррупция кыла алабы? Кыла албайт. Аны сен жакшы билесиң. Ошондуктан эгерде калыс тергөө, калыс сот өткөрөбүз десеңер, арт тараптуу толук жүргүзүлгөнү жакшы. Ошол убактагы президент, ошол убакта бажынын директору, алар кече мынакей 9 апрелде дагы бирикти. Москвадан Кулматов учуп келди. Атамбаевдин жанында площадка чейин жөө басып келди. Куралдуу. Мына өзүңөр туруштук бердиңер. Мына ошолорго чара көргүлө. Мына ошолор дагы жоопко тартылсын. Бирок алдын ала кармалып, тергөө жүргүзүлүп анан камалыш керек. Мен Атамбаевка дагы Жээнбековго айткам. Ушуну үй камагына чыгарып койбойсуңар да убактылуу өкмөттө. Мындан 2 жыл мурда. Текебаев кабалганда да Атамбаевга айткам. Мойнума камчы салып, ушуну үй камагына камабайлы үй камагына эле койбойсуңарбы деп. Силер камалганда да айткам ушуну. Ушул балдарды жөн жерден ушул патриот балдарды камап атасыңар деп. Камайм деген сөздү айтпагыла. Кармайбыз, тергөө жүргүзөбүз, чара көрөбүз деп сүйлөгүлө. А эгерде чындап объективдүү мыйзам деңгээлинде ошол Матраевка коррупция деп аткан ишти чындап текшерсеңер, түбү Кыргызстандын эң жогорку бийлик президентке чейин барат. Коңшу өлкөлөрдүн бийлигинин айланасында турган чоң-чоң адамдарга барат. Мына ошондой чоң масштабтуу кылмыш иш. Мен суранам, ар тараптуу болгула. Коомдо ким паланчаны камасын деп көбүрөөк кыйкырып койсо, ошону камап, ошол публиканын колундагы органга айланбагыла. Силер мамлекетчил болгула. Силер мыйзамчыл болгула. Колунда фактысы жок каба дегендерге барып түшүндүргүлө. Текшеребиз, иликтейбиз, объективдүү тергөө отурабыз, анан кийин камайбыз деп. Мен аны башымдан өткөргөн иш катары айтып атам. Камайм деп силерди Атамбаев каматкан. Ошондо айланаңда 2-3 киши калган. Жылдызкан Жолдошева, Шарабидин деген адвокат досуң. Анан коомдук саясий ишмерлерде мен коргогон барып. Башка досторун качып кеткен. Талантиним, Камчы, Садыр, үчөөң ошондо отурганда ким бар эле айланаңарда? Жылдызкан Жолдошева да айтып коён, Шарабидин калбады беле? Бүгүн айланаңды карачы, кимдер отурат? Муну мен айтам. Бийликтин баш айлама оорусу деп. Мына ушул оорудан сак болгула.